Урматтуу эжелер, эне карындаштар, андыктан келиңиздер, биринчи кыла турган ишибиз тооба. Баарыбыз тооба кылайлы, Алладан кечирим сурайлы. Я Алла, мен тилимден канча туура эмес нерсе чыккан болсо, сен кечиргин деп. Тилди сен зикир кылганга бердиң эле, Куран окуганга бердиң эле, жакшы сөз сүйлөгөнгө бердиң эле, бирөөнү жакшылыкка чакырганга бердиң эле, бирөөнүн көңүлүн көтөргөнгө бердиң эле. Тилди, я Алла, өзүңдү мактаганга бердиң эле, ахиретти курганга бердиң эле. Мен бунун менен каргай берипмин. Ар кимди эле каргай берипмин, көчөдөн көрүн. Бардыгын эле ушактай берипмин. Бардыгына жала жаа берипмин. Өзүмдү келеричке мактай берипмин. Тил менен канча деген шүгүрсүздүк, канча да сен нааразы болгон сөздү сүйлөй берипмин. Тилимдин тообасын кабыл кыл. Тилимди тазалагын. Пайгамбарыбыздын дуасы бар. Аллахумма тахир лисан, тахир калби. Аллахумма тахир калби минен нифак, ва лисани минел кадиб, ва айни минел хияна, ва амали минел рия, ва айни минел хияна, фа иннака та'ламу хаинатал a'yun ва ма тухфи судур. Я Алла, мен жүрөгүмдү эки жүздүүлүк мунафыктыктан тазалагын. Жүрөгүм ушу бир болсун, я Алла. Мунафык болбойн. Тилимди жалган сүйлөгөндөн тазалагын. Тилимди, я Алла, ушу күнгө чейин бул өзү жумшак, сөөгү жок болгону менен сөөктөрдү сындыра турган нерсе бул. Ошон үчүн тооба кылайлы, эң биринчи тилдин тообасы. Эң биринчи тилдин тообасы. Билип билбей, аныктабай бирөөнүн акысына кирип койдумбу? Бирөөнүн абирине кол салып койдумбу? Эртеге кыямат күнү, охо. Бул чатак нерсе. Бул чатак нерсе. Алла субхана ва таала пайгамбарыбыз айткан, Алла субхана ва таала bir sahaba dünyadan ötkönde iladi пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан көзүнөн жаш чыгып, жүрөгү кайгырып, ушул жерден аны айтты, бул Алланын рахматы деди. Көздөн жаш чыгуу, жүрөк кайгыруу бул Алланын рахматы бул. Алла Таала көздөн жаш чыккан себебинен азаптабайт. Жүрөк кайгыргандыктан азаптабайт. Алла азаптайт деп пайгамбарыбыз тилин көрсөттү. Ушу менен азаптайт, ушу менен райымдуулук кылат деди. Тилден кетет экен. Алла азаптайт. Мына ушу менен деп тилин кармап көрсөттү мынандай деп. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, капа болбоңуздар. Аялдар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миражга барып келгенде айткан, көпчүлүк тозокто аялдар экен деген. Пайгамбарыбыз айтып атат. Болсо барыбыздын энебиз бар. Эмнеге? Айтты. Якфурна аширатахунна. Күйөлөрүңөргө силер шүгүрсүздүк кылат экенсиңер. Кантип өмүр бою жакшылык көрүп, бир жакшылыкты кылбай койсо, мен сенен эч бир жакшылык өзү түбү көргөн эмесмин деп үйреткенсиңер. Садака бергиле деди. Өзүңөрдүн денеңерди тозоктун отунан сактагыла деди. Айша энебизге айтты. Я Айша, иттакиннар. Дозоктун отунан өзүңдү сакта. Валау бишикки тамратин. Бир курманын сыныгынчалык жарымын дагы садака кыл, өзүңдү дозоктун отунан коткарат. Сахабаларга айтты, иттакуннар. Валау бишикки тамратин. Фа иллам таджиду, фа бикалиматин таййиба. Эй сахабалар, эркектери дагы аялдары да угуп алгыла. Мусулмандар барыңар уккула. Дозоктун отунан өзүңөрдүн жаныңарды садака берип куткаргыла. Садака бергиле, бечараларды унутпагыла, кембагалдарды, жесирлерди унутпагыла, муктаждарды унутпагыла, бергиле садака. Берип өзүңдүн жаныңды дозоктон куткар. Эгерде ушу бергенге таппасаң, анда жакшы сөз менен дозоктон куткар. Бирөөгө жакшы сөз сүйлө, бирөөгө бир нерсе бере албасаң, кийим кийгизе албасаң, калпак жолук сала албасаң, бирөөгө бир нан оси деп айта албасаң, садака бере албасаң, бирөөгө жакшылык кыла албасаң, болбоду деген жакшы сөзүң менен садака бер. Болбоду дегенде жакшы сөзүң менен садака бер. Бул дагы садака. Жылуу сүйлөйлү, жакшы сүйлөйлү, чырайлуу сүйлөйлү, жумшак сүйлөйлү. Мен темадан узак кетпей кала албайм. Өтө айта турган сөзүм көп экен. Бирок биринчиден тооба кылайлы. Баарыбыз, урматтуу эне эже карындаштар, тилдин тообасы, жүрөктүн тообасы, колдун тообасы, көздүн тообасы, бүткүл дененин тообасы, түндүн тообасы,
Gündüzdün tobası, uşu günge çeyin. Kançаны Allah Taala atkargıla dedi. Atkarбай koyduk buga toba. Kançаны Allah Taala tıygan ele, anı jasap aldık mı? Buga toba. Ekono teң toba. Ekono teң toba. Жақшы сүйлөбөй койгон үчүн тоба, жаман сүйлөгөн үчүн тоба. Адалдан жебеген үчүн тоба, арам жеген үчүн тоба. Намаз окубай койгон үчүн тоба. Куран окубай койгон үчүн тоба. Зикир чалбай койгон үчүн тоба. Алланы эстебей койгон үчүн тоба. Шүгүр кылбай койгон үчүн тоба. Сабыр кылбай койгон үчүн тоба. Бирөөгө жакшылык каалабай койгон үчүн тоба. Бирөөгө жамандык жеткирген үчүн тоба. Бирөөнү ушактаган үчүн ал өзгөчө тоба. Ким-кимди ушактадык, тоба кылайлы. Ким-кимге жала жаптык, ким-кимге текеберлендик, ким-кимге көрө албастык кылдык, ким-кимге кара ниеттик кылдык, кимге чакымчылык кылдык, кимге зулумдук кылдык, тоба кылайлы. Бирөөнү буюмун алып койгон болсок, тоба кылайлы. Буюмун кайтарып берип койлу. Тоба кандай? Алладан кечирим сурайлы. Кимдин акысына кирдик, андан кечирим сурайлы. Ансыз Алла Таала кечирбейт. Бу дүйнөдө мамилени тазалап алайлы. Кабырга барганда оңой эмес аяр. Аяр тамаша жер эмес. Ахирет ал тамаша жер эмес. Бу дүйнөдө биз мамилени тазалап алайлы. Оңой эле. Мени кечирип коюңуз, мен сизди тууралуу бир нерсе айтып койдум эле. Мен тоба кылдым. Сиздин айыбыңызды башка бирөөгө айтып койдум эле. Мени кечирип коюңуз, сизге мен жала жаап койдум эле. Ошо кичине напсыма алдырып берип мен эртеге ушул ахиретке барганда баары бир бунун эсеп китеби бар экен. Периштелер жазып коюптур, менин үйдө эч ким жокто айтканым менен баары ал жерде периштелер бар экен. Видео камера деле жок болчу. Бирок периштелер дайыма барат экен, мына молдаке айтып берди. Каяктан айтты? Пайгамбар айткан экен дейт. Каяктан айтты? Кур'ан айткан экен. Анин ямин, анин шимал, каид, оң жагыңа, сол жагыңда периште отурат дейт Алла Таала. Ма ялфиду мин каулин. Бир дагы сөз чыгарбайсың дейт. Илля ладайхи. Жанында отурат. Жанында периште отурат. Сразу кирамин катибин деген. Я'ламуна ма таф'алун. Эмне кылсаңар, бардыгын алар билип турат. Лаху муаккибату мин байни ядайхи ва мин халфихи яхфазунаху мин амрилlah. Ар бир инсан менен периштелер бар жанында. Сиз жалгыз эмес, урматтуу эне, үйдө жалгыз отурсаңыз, жалгызмын дебең. Эки периште жаныңызда отурат. Эки периште алдыңызда, аркаңызда отурат. Бирөө пешенеңизде отурат. Экөө көзүңүздө отурат. Экөө лабиңизде отурат. 10 периште инсан менен жанында жүрөт. 10 периште. Пайгамбарыбыз айткан, периштелерден уялгыла деген. Истахюхум ва акримухум. Аларды сыйлагыла деген. Алар качан? Алар ажатканага барганда гана ажырайт экен силерден, жана төшөк маселесинде гана ажырайт экен. Башка учурда силер менен бирге экен. Экөө болсо жазгандар дайыма алмаштырат. Оң жактагы жакшы, сол жактагы жаманды жазып, оң жактагы соопту, сол жактагы күнөөнү жазып. Ошондуктан периштелерге көп соопторду жаздырыңыздар. Жазып атат. Көп соопторду жаздырыңыздар. Тобанын сообун жаздырайлы. Дуанын сообун жаздырайлы. Ошон үчүн биринчи тоба, эми экинчиси Кудайым буйрса будан ары канча жашоом калды, я Аллах, мага маалым эмес, сага маалым. Риваяттарда келет, адамдын ажалы өлө турган күндөн 40 күн мурда периште келип кабарын берип кетет экен. Таксыр, даярданыңыз. 40 күндөн кийин коштошосуз. Мен ойлоп жүрөм, мен депутат болсом керек. Пландарым бар эле, дагы инвестиция алып келишим керек. Планым бар эле, мен балам үйлөшүм керек. Кызымды турмушка беришим керек. Жайлоого чыгышым керек. Планыңыз мубарак болсун. Бияктын планы дагы бар. Бияктан башкача проект бар. Бул аалам биздин каалообуз менен жүрбөйт. Жүргөн эмес дагы. Бул ааламдын кожоюну бар, ошонун планы жүрөт. Ошонун каалоосу жүрөт. Биз өзүбүздү Аллага тапшырайлы. Өзүбүздүн ишибизди Аллага тапшырганды үйрөнөйлү. Өзүбүздүн муктаждыгыбызды Аллага көрсөткөндү үйрөнөйлү. Жараткан Алла субхана ва тааланы дайыма өзүбүз муктаж. Текеберленмейли. Кудайым ырыскыны көбөйткөндө кичпейил болойлу. Ырыскыны көбөйтсө берешем болойлу. Абийибизди, аброюбузду, мансабыбызды көтөрсө ылдыйлайлы.
Kança көтөрүлсөк, ошончо ылдыйлайлы. Kança байсак, ошончо берешен болойлу. Байыган сайын бирок тилекке каршы сараң болуп баратат да. Байыган сайын. О, мурда кембагалдык учурда биз берешен элек. Ай, ушуну берейин, ишим жүрүшүп кетсин. Иш жүрүшүп кеткенден кийин эми кой, эми бербейин деп. Аллаху акбар. Мансапка көтөрүлдү, текеберлиги көтөрүлдү кошо. Мына сыноону кара. Жок көтөрүлгөн сайын биз төмөндөйлү. Эл бизди көтөрүп атабы? Биз төмөндөйлү. Алла көтөрүп атабы? Төмөндөйлү. Ошон үчүн иншалла, урматтуу энелер, эже карындаштар, келиңиздер иншалла баарыбыздын жашообузда садака берүү болсун. Садака берүү болсун. Кыямат күнү ар бир адам өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот. Канчалык көп болсо ошончого чейин болосуз. Бардыгын эле мажбур кылган эмес. Кээ бир сахабалар жөн эле 2-3 хурма эле садака кылган. Болгон ошол болчу да. Болгон ошол болчу. А бизде бүгүн карачы дасторкон кандай. Карачы канча дасторкон кандай. Ошон үчүн иншалла биздин аялдарыбыз, кыздарыбыз, мутасаддикат, Куранда Алла Таала айтат, садака берүүчү аялдар, садака берүүчү энелер, садака берүүчү келиндер, садака берүүчү кыздар, буларга Алла Таала улуу соопту даярдап койгон, кечиримдүүлүктү даярдап койгон, улуу сооп бейишти даярдап койгон. Мутасаддикат деп өзүнчө сыпатын айткан. Биздин аял кыздарыбыз саимат, орозо тутуучулар болсун. Азыркында кышкы мезгил бар го, бул ибадаттын сезону. Динибизде ибадаттын сезону. Орозо кармай турган күндөр. Орозо кармай турган күндөр. Эртеге жумуш башталып кетет. Марттан ары дыйканчылык, андан ары ысып кетет. Рамазанга кирип барып калабыз. Пайгамбарыбыз бир айды дагы, бир жуманы дагы орозосуз өткөрбөйт эле. Өмүр бою. Бул чепуха. Пайгамбарыбыз висал деген орозо кармайт эле. Висалы кандай? Оозун ачпастан. İftar жок. Саарылык жок. İftar жок. Саарылык жок. Ушундай орозо кармайт эле. Сахабаларда пайгамбарыбыздын ар бир нерсесин ээрчийт эле да. Ана өлсөк өлүп кетебиз го, бирок пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн кайтпайбыз дейт эле. Ээрчийт эле, пайгамбарыбыз тыюу салды. Силер кармабагыла мындай орозону. Силер кармай албайсыңар мындайды. Бул мага өзгөчө орозо. Менин Робум мага суусундук берет. Менин Робум мени ырыскылантырып тамак берет. Силер андай кыла албайсыңар тыюу салып. Давуд пайгамбар, бадыша дагы, пайгамбар дагы. Давуд пайгамбар. Пайгамбарыбыз айтты, эң мыкты орозо Давудтуку деди. Эң мыкты орозо Давудтуку. Кандай деди? Давуд алейхиссалам бир күн кармайт экен, бир күн ачат экен, бир күн кармайт экен, бир күн ачат экен. Өмүр бою ушундай кылып турду. Болбосо ким? Бадыша. Бадыша. Алла Таала буйрук берди. И'малу ала Давуда шукра. Эй Давудтун үй бүлөсү, силер шүкүрчүлүктү амал кылып алгыла. Канчалык байыса, канчалык мансабы көтөрүлсө, ошончолук шүгүрү, ошончолук ибадатты көтөрүштү да. Канчалык жашоо жеңил болуп атабы? Ошого ибадат деген бул газын басыш керек да. Ибадатты күчөтүш керек. Болбосо сыноого калып кетебиз. Болбосо ушул биздин башыбызга бале болот. Ушудагы кайгы жоктогу кайгыдан көп болот. Бардагы кайгы жоктогу кайгыдан көп болот. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, биздин аялдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибизде орозо карма болсун. Азыр мына алхамдулилла чаңкабай турган, эрте менен кечке чейин убакыт кыска, түнкү мезгил ибадаттар, орозолорду, намазыбызды 5 убакыт намаз жакшы окуйлу.